Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде доктор плюс берүүсү кызматыңыздарда Назира Бердиулова. Биринчи байлык ден соолук дегендей, ар бир адам баласы үчүн бул ден соолук кымбат эмеспи? Ден соолугуң болсо, демек бардык ишти жасоого болот. Ансыңарындай, азыркы заманда биздин кичине оорусак дарыгерлерге кайрылбайбыз. Ошол оорусуздатып, оорутканда гана халатындай дили таза ак халатчандарга кайрылабыз. Мына ушундай ак халатчандарыбыздын арасында мындайча айтканда тоо көтөргүс эмгеги бар, элдин оозуна алынып келе жаткан, өзүнүн эмгеги менен таанымал болгон академик студиябызга келип олтурат. Андыктан урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин берүүдөн эч кайда алыстабаңыздар. Кызматыңыздарда Назира Бердиулова. Студиябыздын коногу Нарбеков Омарбай Нарбекович, академик. Саламатсызбы агай? Эфирибизге кош келипсиз. Ушул рахмат теле көрүүчүлөр дагы сизди өткөн 6-күн келгенсиз, эфирге маяк куруп бергенсиз. Демек теле көрүүчүлөргө дагы суранычы боюнча келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Андыктан алгач сөз сизде болсун. Калай калк менен амандашып алып, анан маегибизди баштасак. Урматтуу мекендештер, өткөн жолу теле берүүдөн көптөгөн суроолор түштү да. Бүгүнкү күнгө чейин эле ушул кайрылып атышат көптөгөн маселелер менен. Ошонун кээ бирөөлөрүнө мындай тагыраак болсун деп жооп берип коелу деп. Анан дагы башка бир жаңы маселелерди көтөрүү боюнча, иш пландар боюнча дагы кандай ооруларга жардам бере алабыз, ошол жөнүндө дагы бир жолу кененирээк маек кылып берсек деп, жанагы суроолор боюнча түшкөн нерселерге жооп берели деп бүгүн келип калдык. Урматтуу мекендештер, анда бүгүн дагы суроолор болсо бере бергиле. Мен өзүмдүн дарегинде дагы бир жолу силерге кайталап коеюн. Телефон 0554 18 1803, адреси Чүй проспектиси 122 Панфилов көчөсү менен кесилишет. Мурдагы илимий борбор элдик медицина бейиш. Ошол жерге кайрыла берсеңиздер болот. Жакшы, Омар агай, эң алгачкы эле суроом сизге. Канча адамдар дарыладыңыз, канча адамдын алкышын алдыңыз дегендей, ушул өз баштаган ишиңизди сиздин купуңуз катталабы? Же дагы иштеш керекпи? Менимче ушул ишти жаңы эле баштадык. Бир аз эл дагы таанышып келатат биздин иштер менен. Анан мени кубандырган бир нерсе, күн сайын ушу биздин дары-дармектерди колдонуп, ден соолугун чыңап, мындай ыраазычылык билдирген жарандардын саны өсүп келатат. Бул мени өтө кубандырат. Экинчи бир маселе, биз жасаган дары-дармектердин көптөгөн жаңы бир касиеттери чыгып атат. Мурда биз байкабаган, биз билбеген ошондой да бир жакшы нерселер болуп атат. Бул эл менен тыгыз иштегениме өзүм да аябай кубанып, ыраазы болуп атам. Кечиресиз, алгач бир теле көрүүчүбүз чыккан экен, кабыл алсак. Теле көрүүчүбүз чыккан экен. Алло, саламатсызбы, түз эфирдесиз? Алло. Саламатсызбы, түз эфирдесиз? Саламат, сиздерге дагы чоң рахмат, көрүп аткандарыңыз үчүн сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Рахмат, ушу эл үчүн кызмат кылып, элге жакшы дарыларды жасап чыгарган сизге аябай ыраазычылык билдирип кетейин дегем. Экинчиден, мен ооруларым көп эле, суставтарым ооруйт, зоб болуп ооруйм, давлениям бар. Ошолорго дарыларыңыз жардам берет болду экен. Анан мүмкүн болсо бааларын айтып койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Ооба. Менин дарыларымдын бардыгы сиз айткан ооруларга жардамы тиет. Бул жаңкы мен айткан даректен башка Ошто дагы биз ошо көпчүлүк бияка бар болуп келбесин деп бир борбор ачып койдук. Азыр ушул турактуу жайы болбой турат. Өткөндө мен тиги Ош областтык бириккен клиникада болот деп айттым эле. Ал жигиттер ушу эл жөнүндө аябай кам көргөн жигиттер экен. Ушул бир 2 комнатасын аяп алып барган дарыларды ушул убакка чейин тарата албай жатабыз да. Мына көпчүлүк эл жөнүндө кам көргөн жигиттер ушундай болот. Ооба. Анан ошол Ошто борбор болот. Анан экинчиден ушу Жалал-Абадтыктар өтө көп суранып калышты. Жалал-Абадта да ушундай бир борбор болсо деп. Жалал-Абадта азыр мына Ташбулак айылында бир жарандын үйүн таптык. Жанагы Ташбулак
Анан жана кыздардын медресеси бар, ошонун бет маңдайында дарегин тагыраак айтабыз. Кыскасы Жалал Абадта да бир борбор болуп калат. Кудай буйруса эмки жумада. Жакшы, бизде бир алгачкы бир СМС билдирүүбүз бар экен. Өкмөттөн алган лицензияңыз барбы дейт? Жакшы суроо экен абдан. Өкмөттөн алган лицензиям бар. Тиги департамент жана дары-дармек департаментинен дары жасоого уруксатым бар. Андан башка мен 97-жылдан бери эл аралык деңгээлде жана фитоборбордун президентимин. Мен жалаң эле Кыргызстан эмес, КМШ боюнча кайсы жерге барып иштеп дары чыгарсам да акым бар. Бардык документтер бар. Ошолордун бардыгы Минздравга ошо мындай жалган маалыматтарды таратпасын деп бүт документтерди Минздравга жанагы дарылоо бөлүмүнө тапшыртып койдум. Жакшы, биз кайра сурообузга кайрылсак, ушул канча жылдан бери эмгектенип келесиз, уюштуруу иштери кандай? Негизинде сиздердин ушул иштериңиздер, пландарыңыздар дегендей дагы кандай ооруларга каршы дарыларыңызды чыгарайын деп жатасыздар? Негизинен уюштуруу иштерине мен анча ыраазы эмесмин. Себеби мына саламаттык сактоо министрлиги өткөндө да бир кайталап айтып кеттим. Бул өзү администратор эмес, бул өзү издене турган, бир жакшы бир нерселерди ойлоп таба турган, окумуштууларды, кадрларды өстүрө турган мекеме. Тилекке каршы мына Сагынбаева Динара келгенден бери бир 10дон ашык жакшы жетекчилерди алып койду. Азыр бу кишинин бар кылган кызматы эле ошол тиги жетекчини алыш керек, муну жетекчини алыш керек. 10дон ашып кетти. Эң акыркысы адамды күйдүрө турган маселе да. Бу ойлоп жүрсө керек, мен отуруп эле билгенимди жасай берем деп. Эл деген эл, биз эртең эле сурап коебуз бу кишиден. Аксакал катары демек сиз аны ишине Аксакал катары мен эртең эле сурап коем. Ошо Динара Сагынбаева жанагы мына эң акыркы жасаган мыкты жумушу улуттук туберкулез борборунун директорун кызматтан алды. Ал директор 90-жылдан бери темселеп жүрүп, эптеп ушул службаны түзгөн, негиздеген адам. Өзү доктор наук, профессор, көптөгөн кадрларды даярдады. Анан кай жактан болбосун грант аркылуу ок аталып келет да. Эми ошонун үстүнөн ойлоп көрсөңөр, бир 3 айдын ичинде 17 жолу текшерүү жиберди. Анын ичинде эң жогоркусу эсептик палата, прокуратура, СМБ, МВД бүт этаптарды бир эмес 2ден 3төн текшерди. Эчтеке таппагандан эми кайра дагы текшерүү жибериптир. Бу ушундай эле бир болбогон нерсе менен иштеп атат да. Мен эмне үчүн буга кайрылып атам? Биз Алишер экөөбүз туберкулезди дарылоодо бир 4 ыкманы, жаңы ыкманы колдонуп, элдерди дарылап атканбыз. Элдер азыр суранат, баягылар кайда деп туруп, анын ордуна текшерип атпайбызбы? Бу мен дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, кадр деген ушул жогору жактан жибергенде ойлонуп туруп жиберсе да, ошонун колунан келеби, бирдеме иштей алабы, уюштура алабы деп. Мен бүгүн ап-ачык эле айтат элем жолдош Сагынбаевага. Сиз ал жерге отурганга 5 мүнөт моралдык укугуңуз жок. Орунду бошотуп коюш керек. Абдан сонун жооп бердиңиз, сизге чоң рахмат дейли. Кийинки суроом сизге, сиздин ушул дарыларыңыз баардык ооругашып экен. Демек, өлбөсүндө дарысы бар болсо керек деген бир СМС билдирүү келген экен сизге. Чыңгызхан сураган экен жана өзүнүн дарыгеринен, өлбөсүн дарысы болобу деп. Ошондо Чыңгызхандын дарыгери өтө мыкты дарыгер экен, айтыптыр. Өлбөсүн дарысы болбойт, бирок өмүрдү узартса болот деп. Анан мен кече күнү биздин бир 76-га чыккан карыя менен маектешип отурдум. Ал киши көптөн бери менде дарыланып жүрөт. Анан бир сүйлөмө эле айтып калды да. Омурбай, 76-га чыккан мени ушунча деңгээлге алып, ден соолугумду чыңап койдуң. Жаштар ооруса сен кайра эле төрөлгөндөй кылат окшойсуң деп туруп. Сонун, бизде бир телегөрүүчү бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, түз эфирдесиз? Саламаттылык. Мен бул кишиге суроом бар эле да. Бериңиз. Мына бул киши саламаттык сактоодо зам министр болуп иштедиңиз, Мурда да иштегенсиз. Анан ошо сиз ошо жана айтып атпайсызбы?
окумуштууларды администратировать этпей эле жөн эле жанагы научный центр катары Минздрав иштеш керек депчи. Сиз ошо өзүңүз иштегенде ошондой бир аракет кылдыңызбы ошону жасоого? Зам министр болуп иштедиңиз сиз. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү Суроо абдан орчундуу суроо, негиздүү суроо. Мен зам министр болуп иштеп жүргөндө 2 жылдын ичинде Кыргызстанды бүтүн кыдырып, 7 областтын бардык деңгээлдеги врачтары менен кезигип, ошол саламаттык сактоо министрлигинде жанагы Манас программасы боюнча кандай жетишкендиктер болду, кандай жетишпегендиктер болду, ошолорго жакты, жаккан жокпу, келечекте мынакей ден соолук программасын кабыл алган жатабыз, кандай сунуштарыңар бар айткыла дегенде, ушу бүтүн 7 областтан 48 bir sunuş düştü. Oşonun 42'si mınağı den soğuk programmasına girdi. Bu birinciden. İkinciden, men oşol jerde жүргөндө ilimdi, анан кийин жанагы экономика, фармацияны ошол жетектеп жүрдүм. Ошол боюнча биринчи фармация боюнча мына биз түзүп аткан дары-дармектердин бардыгын жерлерге жеткирип, ошолордун натыйжасын кандай болор экен деп текшердик. Бир мына бүгүнкү күнү сиздин сурооңузга тагыраак маалымат. 8 миллионго өзүмдүн эсебимен дары-дармек жасап, Ошто, Таласта, Ысык көлдө, Чүйдө, илимий изилдөө институтторунун бардыгында мынагы текшерүүлөрдү жүргүзүп, ошолордун кайра маалыматын алып, массалык маалымат каражаттарына эметтик. Ал эмес, ошол жерлерден президенттин атына, министрдин атына кат келип атты. Ушундай жакшы болуп атат деп. Мен ар бир ошол областтардан аткарган кишилердин атынан ошо практика менен илимдин айкалышы катары ошолордун баарын неметип жарыяладык да. Экинчи бир маселе, мен ошол жерде жүргөндө жанагы ученый медицинский совет деген бар. Мына илим менен практиканы айкалышуу. Ошо көптөгөн маселелердин баарын көйгөйлөрдү карап отуруп, бир 7 комиссия түздүк. Биринчи эне менен баланын өлүмү тууралуу, буга бүт профессорлордон, практикалык жактан жакшы иштеген кишилердин баардыгын камтыдык. Ошол комиссиянын ишинин негизинде биз бир ачык эле бир 5-6 аялдын өмүрүн алып калдык десек болот да. Ал эми жүрөк оору, кан тамырлар оорулары боюнча өзүнчө комиссия, ушундай Минздравда 14 көйгөйлүү практикалык маселе бар экен, 7 комиссия түзүп, башына бардык окумуштууларды кошуп, ошолор иштеп беришти. Мен ойлойм, ушул бир жарым жылдын ичинде аз мындай иш болгон жок, болгонун бардыгын иштеп көрдүк. Мына бул багытты дагы өстүрүш керек. Мен дагы айтып коеюн. Саламаттык сактоо министрлиги азыр бир 30 жыл артка кетти. Ошон үчүн бир министрди алып барбай, билген, окумуштуу, практикалык жактан бир бригада менен барып туруп иштебесе, бул тармактын талканы чыгып калды азыр. Жакшы, урматтуу теле-көрүүчүлөр, көрсөтүү салдан ары улантабыз. Адамды эки нерсе картайтпайт дейт. Бири жакшы сөз, экинчиси жакшы мүнөз. Биздин студиябыздын коногу академик Нарбеков Омарбай Нарбекович. Эгер сурооңуздар болгон болсо, анда байланышка чыгып узатсаңыздар болот. Немесе кичине көздөмөндөн соң жолугушабыз. Көрсөтүү салдан ары улантабыз. Кезек СМС билдирүүлөргө берсек, байке кайсы жерден болосуз деген СМС билдирүү келген экен. Буга чейин дагы бир СМС билдирүү келген экен. Сиздин ушул жасап жаткан дарыларыңыз бөйрөк оорулары, бел ооруларына каршы дагы бир жолу дарегиңизди кайталап койсоңуз дейт. Мен өзүм жердигим Кыргызстандык. Ушунча болуп, мына көп маселелер болуп атат, түндүк түштүк деген. Мен ушу өмүр бою өзүм бир 30 жылдан ашык Памирде иштеген адаммын. Түштүк, түндүк деген маселени билбейм. Жерлерге де бөлүнгөндү каалабайм. Бирок кичи мекеним Кара Бура району, Көксай айылы.
Суроолорго жана дагы бир СМС бизге билдирүүдөн Ал СМСке могу бөйрөк оорулары тууралуу мен өткөндө көп эле жолу айттым. Азыр академик Нарбеков табигый жол менен гемодиализ жасап атат. Жанагы мен чыгарган Каработо деген дары, ал ошол тиги аппаратты алмаштырып гемодиализ жасап атат. Бөйрөк ооруларына абдан эле жакшы таасир болуп атат. Анан дагы мен дарыларымды ошол бөйрөк ооруларына жарым баасына берип атам. Көптөгөн гемодиализде жүргөн адамдар келип, Каработону алып ичип атышат. Убайын көрүп атат. Байланыш телефондорубуз менен дарегиңизди бир жолу кайталап койсоңуз. Бишкек шаары, Чүй проспектиси 122, Панфилов көчөсү менен кесилишет, 2-этаж, 227 кабинет. Кийинки СМС билдирүү келген экен бизге. Полиартритке эң күчтүү кайсы дарыны колдонсо болот дейт. Эгерде өткөндө дагы бир айттым ушул тууралуу, полиартриттин өтө эле көп түрлөрү бар. Эң кыйыны бул жанагы ревматоидный полиартрит деген. Бул аутоиммунный процесс, өткөндө айттым, буга эң жакшы жарай турган, азыр мен жаңы ыкма киргизип атам, жанагы скорая помощь деген менен дарыласак, натыйжасы жакшы болуп атат. Карап турсаңыз, агай, бизде азыркы учурда Кыргызстанда эле дегеле ушул таш боорунда, таш бөйрөгүндө таш бизде күндөн жылдан жылга сайын өсүүдө. Операция аркылуу, луч аркылуу, лазер аркылуу алып коюш. Мына сиздин жасап жаткан дарыларыңыз аркылуу биз ошолорду алдын алууга болобу? Мисалы үчүн мындай түшүнөк, эл жакшы түшүнүп калсын. Жанагы таш болсо эле операция жасайбыз деген туура эмес. Себеби бул таш бүтүп калган эң акыркы стадиясы. Ал эми башталганда жанагы минерал обмендин, минералдык зат алмашуунун бузулушу дейт. Адамдын денесинде толгон токой туздар бар. Алардын баары эриген бойдон жүрөт. Анан бузулганда ал кумга айлана баштайт, чөгө баштайт. Таш бөйрөктө болушу мүмкүн, табарсыкта болушу мүмкүн, өттө болушу мүмкүн. Ошол таш чөккөн, таш болгондун баарын операция кыла берген туура эмес. Аларды эритиш керек. Азыр эритүү жолдору бар, дарылары да бар. Кандай эле таш болбосун эритсе болот. Бирок бир кегесте турмушта мындай исключение болот. Жанагы бир коралловый камни деген бир аябай чоң өсүп кеткен таштар бар. Мына буга айлас операцияга барууга туура келет. Жөнөкөй таштарды азыр эритип коюуга толук мүмкүнчүлүк бар. Андай биздин практикада жүздөп саналып атат азыр. Келсе эрите беребиз. Менин суроомо байланыштуу дагы бир СМС билдирүү келген экен да. Өттөгү ташты түшүрсө болобу дейт. Болот, азыр эле айтпадымбы? Эритип койсо болот өттөгү ташты. Телегөрүүчү бар экен. Түз эфирдесиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен келиңиз. Докторго суроо берейин деген. Бериңиз. Аксакалдын аялым 5-чи жолу операция болду. Бара-бара наркозду көтөрө албай калды. Дагы операцияден кылды. Бирок өзү бутунан операция болгон. Азыр башым деп эле күнүгө тримол ичип, тримол тура албайт. 5 жолу кайсы жагынан операция болду, кечиресиз? Башынан, бутунан. Бутунан 5 жолу операция. 5 жолу. Анан бул наркоздун немеси башка урабы экен, уже 5 жолу болгондон кийин азыр толка башым деп эле тримол ичип, анан күнүгө тримол алып келем, бир доктурларга апарып бир дава таппадым доктор. Кечиресиз, аялыңыз канча жашта? 41-де, эки көзү салаңдап эле кабактары ишип, көзүндө давление бар дейт. Анан көз доктурларга деле апардым, таптаза дейт. Башым деле тартырып бердим, таптаза дейт. Бирок күнүгө башым деп эле көзү, эки көзү кып-кызыл иши эле шаңгылдап, кабактары. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Кандай? Жооп берсеңиз. Баш оорунун өтө көп түрлөрү бар да. Бул жигиттин айтып атканына караганда, жанагы наркоздон болдубу? Же болбосо ошол акырындык менен келет абы, ушу акыркы убактарда абдан көп кезигип атат да. Бул жанагы компьютерный томограф чыккандан бери врачтарга өтө эле жеңил болуп калды да. Жанагы баштын мээнин
тышкы катмарыбы же болбосо жанагы жүлүндүн тышкы катмарыбы бир ошол структуралар бар да. Ошону акырын-акырында эле баягы кете баштады да. Медицинанын тили менен алганда демиелинизация деп коет. Ошо сырткы кабыгы талдын кабыгындай сыйрылып калып атат да. Ар бир сыйрылып калган кабыктын өзүнүн функциясы бар. Ошо кете баштады. Жанагы баштын бир оорусу ошол болуп атат да. Мен кийинчерээк ушуга токтоюн дедим эле, эми суроо келип калды, айтып коелу. Мына жакында Үрүмчүдө бир чоң конференция болду. Бүтүндөй ошол элдик салттуу медицина, элдик медицина чогулуп, ушул бир ошол жерде талкуу болгон экен. Биздин бир өкүл катышып келди. Ошого алар азыр бир жаңы ыкманы ойлоп чыгып атыптыр. Аны изилдеп көрсөк, чөп чарынын бардыгы мөмө-чөмөсүнүн баары бизде бар экен. Биз азыр ошол багытта бир жүлүмбү, башпы ошону бир жакшылап иштесек деген багытта иштеп атабыз. Келсеңер бир көрөлү, томографиясы болсо описаниясын ала келгиле, жок болсо өзүбүздө сүйлөшүп байкап көрөлү. Демек, сиздин дарыларыңыздарда мүмкүн дагы бир өсүп пайда болуп калат. Мүмкүн дагы бир пайдасы тийип калышы мүмкүн. Жакшы, дагы бир смс билдирүү бар экен бизге. Биздин сааттарыбыз тарап бараткан чурке, мен 3 жыл болду, боюмда болбой жатат. Жардам барбы сиздин дарыларыңыздан дейт. Жолдошу менен кошо келсин, анын аркысы сүйлөшөлү. Жакшы. Агай, сааттарыбыз тарап бараткан учуру, мына өзүңүз билесиз, убакыт деген убакытындагы өзүнчө бир кушка окшогон канаттары бар окшойт. Бат эле убакыт өтүп кетет. Алдыңкы пландарыңыз жөнүндө дагы кандай ооруларга шыпа издеп атасыздар? Мен ушу айтайын деген оюмду дайыма жетпей калам, суроолор алакты кылып кетет да. Өзүңөр билесиңер, биз азыр эл аралык деңгээлдеги салттуу жана эксперименталдык академия түздүк. Бул академиянын астында абдан көптөгөн максаттар турат. Эми алардын бардыгын бир күндө боло бербейт экен, бирок ошондой болсо дагы биз ушу жакын аранын ичинде кыргыздарга бир 2-3 багытта бир жаңылык бирдеме айтып коюшубуз мүмкүн. Ошолордун бирөө жанагы мээнин ошол кыртышынын кете башташы. Анан кийин жанагы терең жайгашкан шишиктер. Мисалы үчүн мээнин шишиги болсо, мен түз эле аларды, томографиясы болсо, профессор академик Мамытовго жиберем. Себеби Кыргызстан эмес, эсенги боюнча Металлик Мамытович эң чоң адис. Анан ал киши айтат, мен алып таштасам болот дейт. Анан кээ-кезде өтө терең жайгашкан шишиктер болсо, а киши айтат да, бул жерге жетпей калдык дегендей. Мен ошондой шишиктерди кайтарганга аракет кылып, ошол иш багыты болуп атат да. Анан жанагы айткан ревматоидный полиартриттер жөнүндө дагы бир жаңы ыкмаларды киргизип баштап атабыз иштерди. Дагы бир айтып кете турган нерсе, жанагы эхинококкоз, альвеококкоз. Ушулардын бардыгын баягы операция жасай албай калган деңгээлге жетип калса, биз жардам берүүгө аракет кылабыз. Уйку без рак дейт, ошого дары болобу дейт. Эми бул мындай да, эгерде онкология биз эчтеке кыла албай иштесе, анда бизге келсе, биз аягына чейин иштеп көрөбүз. Бул бир Кудайдын иши. Мислопатия кантип дарыласа болот же мастопатия деген жана эмчектин беришин айтып атат да. Ал жөнөкөй эле дарыланат, бул жанагы жай өсө турган шишиктердин катарына кирет. Мына ушул шишиктер өзгөчө аял затына көп кездешет. Онкологиялык оорулар көндөн көнгө саны өсүүдө. Бул эмне үчүн? Бул аялдын депрессия болушу, стресс болушу эмнеден келип чыгат? Ушуну бир кененирээк айтып койсоңуз. Азыр мындайда жалаң эле ал оорулар эмес, өткөндө айтпадык, бардык эле оорулар жашарып кетти деп. Ал биздин жанагы күндөгү турмуш, кыжыгуучу, аба, тамак, кийим, суу бардыгы таза эмес. Анан биздин ой пикирибиз да таза эмес. Азыр биз бири-бирибизге бир жакшылык каалаган адамдар аз. Кандай да болсо ушуга бир жамандык кылсак, ушуга бир кыянатчылык жасасак деген адамдар көбөйүп кетти. Анан өзү пейлоң болмоюнча ден соолукта болбойт да. Биз көпчүлүк адамдар ушуга барып калдык. Ошон үчүн мен айтат элем, урматтуу мекендештер, биринчиден сабырдуулук керек. Сабырдын түбү сары алтын деп кыргыздар бекер айтпайт. Ынтымак керек. Ынтымак болуш керек.
Мына азыр республикада ахвал анча эле түзүк эмес, дагы эле баягы түндүк түштүк кыла элек, дагы эле кызмат талашып кыла элек. Ошонун артынан бири-бирине кыянатчылык болуп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, эки-экиден чашташкан, мушташкан эле кишилер. Ушуларды токтотуш керек деген маселе да. Бизге СМС билдирүүлөр көп келип атат. Мен окуйн, анткени булар дагы бизге үмүттөнүп, үмүт менен бирдиктерин коротуп дегендей, менин белимде, мойнумда грыжа бар. Ошого жардам бере аласызбы дейт. Буга чейин дагы бир СМС билдирүү келген экен. Сизге кайрылсак болобу? Дарегиңизди дагы жок кайталамак. Эгерде грыжа 1 сантиметрге чейин болсо, дарылап жардам берсек болот. Анан чоңураак грыжаларды аны ортопедтерге, травматологторго барыш керек. Адистерге барыш керек да. Дарегиңизди анан кийин ушул аптаптуу кышта кандай бир кеңеш айтат элеңиз? Анткени өзүңүз билесиз, азырда көптөгөн оору түзүлүп жүрүп жатат. Азыркы учурда эмне көп? Азыркы учурда бронхит күчөдү, ринит, гайморит, трахеит, ларингит, фарингит. Ушуларга мен өткөндө көрсөткөн универсал дарысы өтө бир керектүү нерселер да. Ушуларды биз жакшылап дарылап берет элек. Дагы эмне суроо бердиңер? Калоо тилек айттык. Телегөрүүчүлөр жакшы бир калоо тилек айтсаң, үй шартында сиз Бишкекте турасыз, башкалар бизди көрүп жатып, үй шартына кандай дарыланыш керек? Айтат элек да, ушул дарылануу үчүн сөзсүз эле больницага жаткандын кереги жок. Дары дармектерди алып туруп эле ошол үйдөн дарылана берсек, мындан өткөн жакшы нерсеси жок да. Жакшы. Саламатсызбы? Адресиңердин берип коесуңарбы номериңер дейт. Адресиңерди дейт, кечиресиз. Адресиңерди берип коесуңарбы номериңерди дагы деген СМС билдирүү келиптир бизге. Баштаганда эле ошондон баштадык. Телефон 0554 18 18 03, Бишкек шаары, проспект Чүй 122, Панфилов көчөсү менен кесилишет. Алкаштарга дары барбы? Алкаштарга дары барбы дейт. Аларга эми өзүндө кичине эле бир өзүнүн коеюн деген ниети болсо, токтоюн деген. Бирок токтоно албаса, аларга дары берсек болот, дарыласак болот. Анан кийин өзүнүн ички дүйнөсүндө муну токтоюн деген пейили болбосо, дарылаган деле бекер. Жакшы. СМС билдирүү, акыркы СМС билдирүүнү окуп коеюн. Тилим кесилип жатат, доктурлар билбей жатат деген СМС билдирүү келген экен. Тили кесилип жатыптыр, доктурлар билбей жатат дейт. Тили эмнеден кесилиши мүмкүн? Тили көп нерседен кесилиши мүмкүн. Негизинен көпчүлүгү бул ички органдардын оорусунан, анан витамин көбүнчө витамин Анын жетишсизи ошондой болушу мүмкүн. Келсе жардам бере алабыз. Агай, сизге чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Телефон дарегиңизди бир жолу кайталап коюңуз, эфирибизде жыйынтыктайлы, кечиресиз. Телефон 0554 18 18 03, Чүй проспектиси 122, Панфилов көчөсү менен кесилишет. Рахмат ага, мен оюмча бул биздин акыркы жолугуш эмес, мындай жолугушуулар көп болуп турсун деген тилектебиз. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибизде жыйынтыктайбыз. Жогорудагы СМС билдирүү келген экен, алкаштарга каршы дары барбы деп. Кичине маданияттуу жазсаңыз, алкоголдон каршы барбы деп мен да күлкүмдү келтирдиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мейли эмне болсо дагы баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Биз ден соолук үчүн капитал түзүшүбүз керек. Биз ден соолук үчүн адамдарды дарылап, дайыма чыңдап жүрүшүбүз керек. Ага айтканда эң негизгиси сабырдуулук. Назира Бердиулова болду кызматыңыздарда. Жараткан насип кылса, сиздер менен жума күнү жолугушабыз.